Кыргызстанда күнүнө 2 маал эртең менен жана кечинде электр энергиясынын кубаттуулугуна убактылуу чектөө киргизилди. Бул сааттарда 5 киловатт кубаттуулук 3 киловаттка чейин төмөндөтүлөт. Октябрь айынан баштап март айына чейин, кышкы мезгилде 6 саатка чейин биз ал саатын өзүбүз белгилейбиз. Электр энергиясына ошол кечки эртең мененки максимумдарда жанагы абоненттер ушул жылытуучу приборлорун ушундай жактарын колдонбой туруш керек. Бул чектөө киргизилгенден кийин калк арасында нааразылык күчөдү. Жарандар 3 киловатт кубаттуулук күнүмдүк муктаждыкты жабууга жетишсиз экенин айтышууда. Мол свет өчөрүп, улам мол счетчикке bir күндө 100 жолу каттап атпен надыл кылдырычы. Чайнегиң сайсаң деле өчүп калат, пылесосуң иштетсең деле өчүп калат. 3 киловатта ограничение. Как тут жить дальше? Потребление сейчас у меня, сейчас вам покажу, 2,9. Это я чайник включил, холодильник работает и пару лампочек дома горит в 2 комнатах по одной лампочке. У меня сейчас свет отрубится просто потому, что я хочу попить чай. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун электр энергиясын сатуу бөлүмүнүн башчысы Исабек Орозбаев, эгер 3 киловатт кубаттуулук жетишсиз болуп жатса, керектөөчүлөр чектөөсүз тарифке өтө алышат деп айтты. Ал тариф боюнча 1 киловатт саат үчүн 3,81 сом төлөнөрүн белгилеген. Бул билдирүү эл арасында кызуу талкууга алынды. Жарандар, суу жок эмес беле? Акчаны көп төлөп, жарыкты каалагандай колдонгула деген эмне? Карапайым элдин чектөөсүз тарифке өтүүгө шарты жок, деп нааразы болушуп, өкмөттү катуу сынга алып, социалдык тармактарда билдирүүлөрдү жаза башташкан. Элдин сынынан кийин президент Садыр Жапаров энергетика министри Таалайбек Ибраевдин аракеттерине катуу баа берип, чектөөсүз тариф демилгесин дароо токтотууну тапшырды. Ал мындай кадам коомду бөлүнүүгө алып келиши мүмкүн экенин белгиледи. Бирок 3 киловатт лимитти жөө боюнча үн каткан жок. Садыр Жапаров президент болуп шайлангандан бери электр энергиясына байланышкан көйгөй жакын арада чечилерин убада кылып, элди чыдамдуулукка чакырып келет. Кышкысын свет өчүп жатат деп нааразы болбой, 30 жыл чыдаган жаныбыз дагы 1,5 жыл чыдап коелу.